больницага барсаң, бул больницага барсаң деле сөйүп күтүп аткан машиналар. Күнүнө бери дегенде эле 50 киши каза болот. Дары издеп, дарыканалардын алдында кезекте тургандар кулап калып атышат. Региондордо абал мындан дагы жаман. Каракошайна жардам керек деп атат. Мына азыр бүгүн кечинде эле бир дараны казалып кеттик, жаны жаннаттан болсун эми. Арбаңыздар, көптөн бери көрүшө элекпиз. Көпчүлүк менен кошо биз дагы ооруп, айыгып калдык. Жөтөл кетпей жатат. Толук жакшы боло электе эле ушинтип чыкканга туура келди. Ичке толуп кетти. Эмнеден баштасак? 5-6 күндүн ичинде 300 киши каза болду. Элестетип атасыңарбы? Бир аптага жетпеген убакта 300 адам. Бул расмий көрсөткүч. Ооруканага жетсе дагы орун жок. Кире албай, короолорунда өлгөндөр канча. Үйүндө жатып тез жардам күтүп, эч жардам жок, о дүйнөгө кете бергендери канча. Кишилер өлүп атат эми. Жактан кишилер өлүп чыгып атат, абайлагыла. Ачыгын эле айталы, биздин бийликтегилер аман эле болсун. Жаманчылыкты эле каалабайм, аман эле болсун. Саламаттыкты сактоо тармагыбыз болсо, жетчү жерине жетип, кирчү жерине кириптир. Дары-дармектин жоктугунан эле кырылып атабыз. Ошону дагы камсыздай албаган бийлигиңе, өкмөтүңө ыраазымын. Бишкек минтип атат. Региондорду элестетип көргүлө. Каракошайна жардам керек деп атат. Мына азыр бүгүн кечинде эле бир дараны казалып кеттик, жаны жаннаттан болсун эми. Каракошайна гепарин дарысы жетпей атат. Каракошайна эмес, гепарин эле жетпей атат керек. Кандар коюлуп өлүп калат кишилер. Туугандар жардам сурайбыз. Каракошайна көз карап мындай көз салып койгоч жардамыңарды сурайбыз. Кайсы аскага барып урунаарыңды, кимден жардам сураарыңды билбейсиң. Кыскасы, акыбалыбыз өттө эле чатак. Прошу прощения, но мы сейчас в жопе. Мындан башка сөз жарашпай турат. Эл четинен кырылып атат. Бийлигибиз маселелерди чечкенди кой, элге дух да бере албай жатат. Эмне деген инсандарыбыздан айрылып атабыз күнүгө. Мамлекеттик ишмерлер, эл агартуучулар, сакчылар өтүп кетип атат арабыздан. Кайрат сөз айтканга дагы жарашкан жок. Сөзүм жок менин. Ооруканаларда орун жок. Мурда күнү жеңебизди оор акыбалда алып келип, бир дагы ооруканага жаткыра албай кыйналып турган киши машинада кечке жанчылып жүрдү. Акырында такыр болбой калганда түн бир окумда Воронцовкадагы ооруканага коридорго жаткырып укол тамчылатма сайып эс алды. Ооруканалардын эшигин каккылап кире албагандар эмне болуп атат? Элестетүү кыйын. Ачпайсыңарбы, бул кишини көрүп атасыңарбы? Без сознания көрүп атасыңарбы? Өлүп кетебиз. Ачкабы. Не издеваются. Азыр реанимация алып чыгат. Мына ушул видео биздин азыркы акыбалыбыздын даана көрсөткүчү. Тез жардам жетишпей чалгандарга ачык эле айтып атышат экен. Эч жерде орун жок деп. Салып алып эч жер кабыл албай тез жардам унаасында үзүлүп кеткендер да болуп жатыптыр. Ооруканаларда орун жок, дарыканаларда дары жок. Тез жардам каяка алып бараарын билбейт. Анан өйдөдө отуруп алып, кыйындарыбыз телевизордон үйдөн дарыланбагыла дегенде колуңдагы пульт менен бир чапкын келет. Эмне кыла аланан? Жөнөкөй дары дармек менен камсыздай албасаңар, бааларын көзөмөлдөй албасаңар, кайсы арыңарга бийлик өкмөтсүңөр? Кыздар, мен жогорку кеңештин төрагасы болом, Казакстан Арсенбекович. Азыр аптекалардын баарын кыдырып жүрөм. Себебин билесиздер, бүгүнкү күндө элден көп арганда кайрылар чыгып атат, баалар боюнча. Улуу урматтуу төрагабыз 2-3 дарыканага кирип, бааларды көзөмөлдөп чыкканы эсиңерде болсо керек. Бу киши мамлекетте экинчи киши. Эгерде мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөндү билген киши болгондо, өкмөттү такалап монополияга каршы комитет, финансы, полициясын кошуп, бүт тартипке салгыла деп тапшырмаларды бермек. Соксоюп өзү чыгып элге көрүнгөндүн ордуна. Мейли чыгыптыр, кыдырыптыр, эмне өзгөрдү? Баалар арзандадыбы? Фарм компаниялар булардын айткандарына быш этип дагы койгон жок. Азыр бизге
системаны түшүнгөн башкаруучу керек болуп турат. Дизлайктардан коркуп, чечиш керек, кылыш керек, зарыл дебеген, чечкиндүү сүйлөй алган, маселени чече алган, элди тынчытып бага алган журт атасы керек болуп турат. Азыркы учурда чыдамкайлыкты, биримдикти, сабырдуулукту көрсөтүп жаткан элден бийлик, өкмөт айланса болот. Эл өзүнө өзү карап, бири-бирине кол сунуп, мен бай, сен кедей дебей, шаардыксың, айылдыксың деп бөлүнбөй, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бирге аракет кылып атат. Эл азыр бийликтен чоң бир нерсени күтпөй эле. Азыр медицинаны оңдойго ал же болбосо заңгыраган клиника курагал дебей эле. Болгону дарыканаларга изделип жаткан дармектерди алып келип, бааларын көзөмөлгө алып, медиктерди камсыз кылып койсо эле жетет. Болду. Калганын эл өзү эле кылып алат. Кылып эле келбедиби? Жээнбеков, элдин атасы. Канчиге бир келип кеттиңизчи. Бир жерде биз кантип кырылып атканыбызды көрөсүз. Элдин абалына калдыңар. Ölgönçe gelip gitmişçi. Sorun başarıp yürüyüşü. Öyle ketkenде kayırlı otam. Жаны көзүнө көрүнүп жатса да, бул эжекебиз президентке ушинтип кайрылды. Эжекебиздин сакайып кетишин тилейли. Оор абалда жаткандар азыр ого эле көп. 500дөн ашык киши өлдү. Буга башаламандык абалга ким жооп берет? Президентибиз баягы чуу жараткан кайрылуусунда күнөөлүүлөрдү издөөгө азыр убакыт жок деп отурат. Барын көрүп, түшүнүп турам. Кемчиликтер аз эмес. Мен да сиздердей болуп, алардын тез чечилишин каалайм. Бул 30 жылдан берки топтолгон көйгөйлөр деп актанып отурууга, күнөөлөрдү издөөгө азыр убакыт жок. Ошондуктан тынбай иштеп жатабыз. Болгон аракет көрүлөт жана милдеттер аткарылат. Билбейм, менимче бийлик бизди, элди таштап койгондой эле сезилип атат. Эмне кылсаңар ошол кыла деп. Ооба, аракет көрүлөт деп, бир нерсе кылмыш болуп атат. Бирок ал көзгө көрүнүп, маселе чечилбей жатпайбы? Эл бийликке наалат айтып, 7-кабаттагыларды желкеден алып жерге чаап, ак үйдү астын үстүн кылчудай эле маанай жаралып калды. Дагы сабырдуу эл экенбиз. Мартта 2 ай карантин эмнеге кылынды эле? Эл 2 ай бийлик тугуп, камалып үйдө отурду. Бүт баарын токтотуп коюп. Сырттан келген миллиондорду дары-дармекке, дарыгерлерге жумшап, даярдык көрүлсө, азыркыдай абал болбойт эле да. Же 2 ай жата турсак өтүп кетет дешкенби? Бул даярданууга убакыт болчу. Азыр эмнеге дарыгерлер, тез жардам кызматтар жетишпей жатат? Бир ооруганда 100 000 киши оорубай элебиз да. Анткени башында дарыгерлерди оң карабай коюп, азыр көп дарыгерлер ооруп, обсервацияда жатышат. Калган врачтар анан кайдан жетишсин? Саламаттык сактоо системасында дагы медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги байкалып атат. Өзгөчө мына реаниматологдордун жетишсиздиги эмне үчүн жетишпей жатат деген көп суроолор түшүп атат. Негизинен буга чейин реаниматологдордун саны жетиштүү болчу, бирок бүгүнкү күндө 200гө жакын реаниматологдор ковид илдети менен жабыркап ооруп, андан сырткары обсервациядаларда болуп атат. Эми азыр постфактум дарыгерлер чыккыла, стационарларды ачып атабыз. Дары-дармек алып келиш керек, тигинтиш керек, минтиш керек деп отурушат. Керек, зарыл деген сөздөр менен бир нерсе чечилсе, биз эң алдыңкы өлкөлөрдөн болмокпуз. Это Кантовская больница. Врачей, медсестер, никого нету. Почти сутки никого нет в больнице. Больные просто лежат и все. Нам ничего не сказали. Пустая больница, без врачей, без медсестер. Мына дарыгерлердин жетишсиздиги.
Ысык Ата райондук ооруканасында дарыгерлер жок. Оорукана ээнсиреп турат. Бейтаптар жөн эле жатышат. Дарыгерлерибизди коргой албасак, мына ушундай көрүнүш өлкө боюнча күтүп турат. Пустая больница. Но палаты все забиты больными. Эмне дешти деле билбейм. Кыскасы Момбеков айткандай, мурунку өкмөт башчыда штабты жетектеп келген азыркысы да керт баштары менен жооп бериши керек деп эсептейм. Бери дегенде эле бул шалаакылык. Эл эмне үчүн бүгүн бушайман? Эл эң ириде келген акча кайда кетти деп атат. Анан өкмөттүн биринчи вице-премьерлери айтып атпайбы? Биз отчет бербейбиз депчи. Эмнеге отчет бербейбиз? Эгер келген акчаны мен айтып коеюн, 627 миллион доллардын 166 миллион доллар калган грант, ал бекер берилген акча. Калган 461 миллион доллар бул кредит. Кредитти сен жана мен эл төлөйт. Эл төлөгөн акчанын эл эсебин алыш керек. Азыркы өкмөт ар бир тыйынына чейин эсептеп бериш керек, ачык чыгарыш керек. Бул жакка кетти, бул жакка кетти, бул жакка кетти депчи. Мен айтайынбы? Булар вируска эмес, булар минуска иштешкен. Мен бир жолу кыйкырбадым эле жогорку кеңештен. Вирус бар, вирус тартта минус бар деп. Булар вируска эмес, минуска иштеди. Мисалы коронавируска каршы келген акчага булар 3 миллион долларга буудай алышты Батыр резервке. 200 миллион сомго буудай алды, анан 100 миллион сомго булар жана мейли таркатпады пакет. Маны канча таркатты, канча пакет, баасы канча керек эл өзү аныкталыш керек. Дары дармектер алынган эмес да. Эмне үчүн 25 миллиард сомду алып туруп, анан сен 20 ИВЛ алдың. Эмне ушул бу өкмөттүн күрөшө турган. Анан бүгүнкү күндө Политклиника сайтынын башчысы Дилбар Алибова ошол жардамга келген акчалардын, каражаттардын кандайча пайдалангандыгы, тендерлердин өткөрүлүшү, биз мыйзамдын баардыгын даярдап бердик. Жогорку кеңеш өз милдеттерин аткарып туруп, өкмөткө бүт жеңилдиктерди алып бердик. Өкмөт ушул жерден коррупция кылды да, коронавирустан коррупция вирусу күчтүү болуп кетпеди. Ушул жерде акыйкат үчүн айтып коюш керек, бизде да бар. Кенебес эл ооруну тоготпой жүрүп алдык. Абалдын ушундай болуп кетишине биздин да чоң салымыбыз бар. Акырында дагы бир кыстырма, эл көзүнө пиар кылып 10 000 сом, 100 000 сом берип, апакай көрүнөбүз деген саясатчы, депутат, мурдагы чиновник сөрөйлөр, силер дагы арыдан бери болгула. Өлкөнү каалаганыңардай калчап бийлик, мандат, кресло үчүн жанталашып, кырылып жүрүп, медицинанын, системанын ушу кейипке келишине силердин чоң салымыңар бар. Чет өлкөнүн медицинасына ишенип жүрүп, талаада таштаган өзүбүздүн дарыгерлерге күнүңөр түштү. Эми медицинабызды оңдойбуз дешет болуш керек булар деп атышат кээ бирөө. Мен айтты койду дейсиңер. Бул мамлекетти ириткендер эртең эле унутат бул күндөрдү. Эсиңерге салып койгула. Өзүбүзгө гана ишенчү мезгилде жашап атабыз. Өзүңөрдү жакшы карагыла, сак болгула, оорубагыла. Эми көрүшкөнчө.